Прокуратура Алымкадыр Бейшеналиевке 7 иш козголду. Дагы 3 жетекчи кармалды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке карата башкы прокуратура жалпы 7 кылмыш ишин козгогонун билдирди. Эске салсак, Бейшеналиев бүгүн бюджеттик каражатты мыйзамсыз түрдө адалдоо ыкмасын уюштурду деп кармалган. Кеп вакцинаны негизсиз сатып алуу тууралуу болуп жатат. Ага алгач коррупция менен кылмыш иши козголгону айтылган. Бир кылмыш иши коррупция беренеси боюнча, 2 кылмыш иши опузалап пара алуу беренеси, 4 кылмыш иши кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана билип туруп пайдасыз келишим түзүү деп жазылган маалыматта. Учурда прокуратуранын тергөө башкармалыгы тарабынан тергөө аракеттери жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары вакцина сатып алуудагы коррупция боюнча министрдин орун басары Улукбек Бектурганов, республикалык эмдөө борборунун директору Гүлбара Ишенапысова, дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаментинин бөлүм башчысы Султан Сатарбеков кармалганы маалымдалды. Учурда кылмышка өкмөт мүчөлөрүнүн жана башка кызмат адамдарынын тиешеси бар жогу иликтенип жатканы кошумчаланды. Булак Спутник Кижи. Кыргыз кызы Түштүк Кореяда жергиликтүү кеңештин депутаты болду. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аида Исмаилова биринчи июнда ал өлкөдө жергиликтүү органдарынын облустук жана шаардык депутаттарынын шайлоосу өткөнүн айтып, анда кыргыз кызы Айсулуу Ашыралиева Сеул шаарынын кеңешинин депутаты болуп шайланганын маалымдады. Элчи бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. Көп адамды жеңип, чет өлкөдө биздин кыргыз кызыбыз Айсулуу Ашыралиева Сеул шаарынын жергиликтүү кеңешинин депутаттык кызматына шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Айсулуу айым дайыма элчиликке көмөктөшүп, биз жүргүзгөн иш-чараларга өз салымын кошуп, мыкты патриот мекендештерибиздин бири деп жазды элчи. Элчи 42 жаштагы Айсулуу Ашыралиева Түштүк Кореяга качан кетип жана жарандыкты качан алганы тууралуу маалымат жазган жок. Ашыралиеванын Фейсбуктагы баракчасында Талас облусунан экени жана Бишкек гуманитардык университетинде билим алганы жазылып турат. Жалпысынан Түштүк Кореяда 5000 кыргызстандык бар экени айтылат. Булак Азаттык. Жапаров Кыргыз Эмират фондун түзүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 июнда Бириккен Араб Эмиратынын экономика министри Абдулла бин Таук Аль Марини кабыл алды. Жолугушууда соода-экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрдү кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча актуалдуу маселелер талкууланды. Садыр Жапаров соода-экономикалык мамилелерди активдештирүү, ишкердик байланыштарды чыңдоо максатында биргелешкен өнүктүрүү фондун түзүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Фонддун каражаттары өлкө экономикасынын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырууга багытталат. Байенин экономика министри биргелешкен өнүктүрүү фондун түзүү мүмкүнчүлүгүн изилдеп, буга чейин түзүлгөн фонддордун иштөө моделин карай турганын билдирди. Араб делегациясы 31 майда Бишкекке келген. Иш сапардын алкагында бизнес форум өтүп, кызматташуу боюнча бир нече меморандумга жана келишимдерге кол коюлду. 1 июнда Аларча мамлекеттик резиденциясында экономика министри Данияр Амангелдиев Бириккен Араб Эмиратынын экономика министри башында турган делегация менен жолугушуу өткөрдү. Булак Марал ФМ. Биз дайыма араб өлкөлөр менен иштегенге кызыктарбыз. Биздин эки өлкөнүн ортосундагы соода сатык жана башка мамилелерди эң жогорку деңгээлге жеткирүүгө бизде мүмкүнчүлүктөрүбүз абдан көп. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөрдү толук колдонбой жатканыбыз өкүнүчтүү. Статистиканы карап көрсөм, биздин былтыркы соода жүгүртүүбүз Араб Эмират өлкөлөрү менен Кыргызстандын ортосунда болгону $70 миллион түзүптүр. Бул өтө аз сумма дагы көрүнүшү. Биз бул сумманы кыйла жогору көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Кечээки эки өлкөнүн ортосундагы бизнес форумдагы ошо жакшы өттү деп ойлойм. Ошол бир эффект берип, мындан ары дагы бийик деңгээлге көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишенем. Ошондуктан менин сунушумда тез ишти алдыга жылдырып кетиш үчүн Араб Эмираттар өкмөтү менен биздин өкмөттүн ортосунда келишим түзүп туруп бир фонд ачыш керек да. Бизде бул боюнча тажрыйбабыз бар. Россия Кыргыз фонду бар, Венгрия Кыргыз фонду бар, анан Өзбек Кыргыз фонду ачылып иштеп баштады. Биздин эшигибиз сиздер үчүн дайыма ачык. Биз биргелешип иштешкенге, карым катнашты мындан ары да күчөткөнгө дайыма кызыктарбыз.
Токмок шаарында 3 окуучуга чагылган тийип 13 жаштагы бир кыз көз жумду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Окуя бүгүн 2-июнда номер 3 мектептин жанында болгон. Чагылгандан жабыркаган 13 жаштагы дагы бир кыз менен 17 жаштагы эркек бала Токмок аймактык ооруканасына жеткирилген. Алар жандандыруу бөлүмүндө, абалдары туруктуу деп бааланууда. Булак Спутник KG. Өтө албай калышты. Бишкектеги жөө өтмөктө суутулду. Бишкектеги Лев Толстой көчөсү менен 7 апрель проспектиси көчөлөрү менен кесилишиндеги көпүрөнүн астындагы жөө өтмөктү кыян каптады. Жөө жүргүнчүлөр өтө албай бушайман болушту. Соц тармактарга тараган видеого караганда суудан четиндеги цементтин кыры менен эптеп өтүп жатканын көрүүгө болот. Булак репортер KG. Бишкекте жамгырдан кийин жолдорду кыян жүрдү. Бишкек шаарындагы Жибек жолу көчөсү менен Курманжанатка проспектисинин кесилишинде жамгырдан кийин кыян жүрүп, жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратты. Бул тууралуу репортер KGге окурман билдирди. Ал жол жээгиндеги кичи арыктарга суулар батпай, андан ашып түшүп, жолду кыян каптады. Жол чырактан өткөн жөө жүргүнчүлөр терең сууну кечүүгө аргасыз болушту. Шаар бийлиги ушундай кырдаалды алдын ала чоңураак арык салып койсо болбойбу деп суроо салды. Булак репортер KG. Акылбек Жапаров эмне үчүн жогорку кеңештин жыйынына катышкан жок. Бүгүн 2-июнда жогорку кеңеште өкмөттүк саат өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү катышты. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келген жок. Акипресс агенттигине министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаров иш графигинин көптүгүнө байланыштуу парламенттин жыйынына катышкан эмес. Булак бара келди. Баткендеги Айдаркен комбинатынын жумушчуларына дача үчүн пайдаланууга берилген жерлер талаш маселе жаратууда. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын тургундары СССР мезгилинде аталган комбинаттын жумушчулары үчүн берилген жерлер мыйзамсыз берилген деген нааразычылыгын айтты. Ал эми Айдаркен шаарынын тургундары учурда дача катары ар бир жаранга 5 сотуктан берилген 15 гектар жер Айдаркен шаарынын тургундарына таандык дешүүдө. Ал жерде эки тараптын талаштуу маселесин чечүүнү облус башчысы тиешелүү органдарга тапшырды. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев өз сөзүндө талаштуу маселе болбосун мыйзам талаасында чечилиши керектигин айтты. Биз барыбыз Кыргызстандын жараныбыз, ар бир кыргызстандыктын укугун коргоо бийлик органдарынын милдети, кандай талаштуу маселе болбосун мыйзам талаасында чечилиши керек деди ал. Булак Турмуш KG. Сырт жайлоосунда чыгымга учураган малдын саны айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев парламентте Ысык көлдүн сырт өрөөнүндөгү калың кардан улам чыгымга учураган малдын санын айтты. Акыркы маалыматка ылайык, Ак Суу районунда 378 кой эчки, 142 бодо мал, 22 жылкы өлгөн. Жети Өгүз районунда 610 кой, 13 топоз, 3 жылкы жок болду. Бир нече депутаттар сырт жайлоосундагы 3-4 күндөн берки калың кардын кыйналган малчыларга бийликтен жардам болбой жатканын айтып, тезинен чара көрүүгө чакырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилиги ашууларды тазалап, малчыларга тою четкирүү боюнча бардык иш-аракеттер жүрүп жатканын билдирди. Ысык көлдүн сырт өрөөнү Нарын облусунун жайлоолору менен чектешет. Ал жайлоого Каракол, Эңилчек авто унаа жолу менен барат. Булак Азаттык. Массалык мушташ үчүн Тажикстан менен Өзбекстандын 100дөн ашуун жараны Орусиядан депортацияланды. Москвадагы курулушта болгон массалык мушташтан кийин Тажикстан менен Өзбекстандын 107 жараны Орусиянын аймагынан чыгарылат. Белгиленген жаза тууралуу Борбор каланын Троицк райондук сотунун сайтында айтылат. Соттун басма сөз кызматы кошумчалагандай, депортацияны күтүп жаткан мигранттар Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаары боюнча башкы башкармалыгынын чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайына 90 күнгө камалган. Тажикстандын 60 жараны менен Өзбекстандын 70 жараны ортосунда жаңжал 1 апрелде Борбордун жүрөгү турак жай комплексинин жанындагы курулушта болгон. Мушташ Тажикстандан келген жумушчу Өзбекстандын жаранын келесоо деп айткандан кийин башталган. Натыйжада шаардык милиция 120 адамды кармап, ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө жеткирген. Мигранттардын жаңжалы видеого да тартылып калган. Кадрдан көрүнүп тургандай, мушташ учурунда бир нече ондогон адамдар тактайларды жана арматураларды колдонуп, ошондой эле бири-бирине таш ыргытышкан.
Россиянын Тажикстандар биримдигинин төрагасы Абдулло Давлатов Газета.ру сайтына берген маегинде жаңжал мусулмандар үчүн ыйык болгон Рамазан айынын башында чыкканына таң калганын билдирди. Ал Москвадагы мигранттардын мушташын рубльдун курсунун курчушу менен түшүндүрдү. Булак бара келди. Ферганада бөлкө кымбаттап, кезекке тургандар көбөйдү. Өзбекстандын Фергана шаарындагы жашоочулар нанды кезек менен алып жатат деп жарыялады Дария басылмасы. Экинчи уюнда эртең менен тартылган видеонун авторунун маалыматы боюнча азык-түлүк дүкөнүндө узун кезек жаралган. Буга чейин маалым болгондой, биринчи июндан тарта Ташкентте бөлкө наны 2800 сумга чейин кымбаттаган. Ага чейин өлкөнүн экономика министрлиги Ташкентте бөлкөнүн баасы арзан болгондуктан мал жандыктарга жем кылуу үчүн сатып алып жаткандар көбөйгөнүн билдирген болчу. Ал эми тоют нанга караганда кымбат турат. Өлкөнүн антимонополия кызматынын маалыматы боюнча нандын эң жогорку баасы Ташкентте болсо, эң арзан нан Кашкадария облусунда. Булак бара келди.